Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'de. Urmatlı musulman bir tuğanım. Ramazan bul tarazanı orluda turgan ay. Orozo kıyamet günü amal tarazandı orlotucu ibadat. Ağa teң келе turgan hiçbir amal yok. Kıyamet gününde Allah Taala har bir pende üçün adilet tarazасын koyat. Al жерге insanın жасаған жақшы ишин дагы, жаман ишин дагы алып келет. İnsan har bir kılgan iş hareketinde muna ошол жерде күбө болот. Kimdin жақшы işi, günөө işlerinden оор чыгып, андан басып түшө турган болсо, бул адам өзү разы боло турган, анын көңүлүндөгүдөй жыргал жашоодо болот. Ал эми кимдин жасаган жаман иштери жакшы иштеринен басып түшө турган болсо, жакшы иштери жеңил чыгып кала турган болсо, анда бул адам өтө бир кыйын жашоодо болот, өтө оор абалда болот. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз кыямат күнүндө адилеттүүлүк таразасын толтура турган сооптуу амалдардын бири бул орозо болуп эсептелинет. Биз ыйман келтирүүгө милдет болгон дагы бир Аллах Таала бизге кабар берген гайби ааламдан бул тараза. Кыямат күндө тараза сөзсүз түрдө коюлат. Ал мына ушундай өтө чоң тараза болот. Асман жер дагы батып кетет. Асман жерди койгондон кийин дагы ошол жерде бош орундар калат. Ал таразанын эки табагы болот. Биринчи табагына жакшы иштер, экинчи табагына жаман иштер коюлат. Бул тараза өтө оор түйшүктүү абал болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү жатаар алдында Аллах Тааладан тиленип, Аллахым мени кыямат күндө таразамды оор кылгын деп дуа кылчу эле. Жада калса кыямат күндө бейишке кирген момундар Аллах Таала аларга таразадан нажат бергендигин эстешип, Аллах Таалага ушундай сыймыктанып айтышат. Алар бейиштин рахатына бөлөнүп жаткан кезде аларга дагы Аллах Таала өтө бир улуу бир неаматты көргөзүүнү каалайт. Ошондо бейиш ээлери: "Я Аллах, сен биздин жүздөрүбүздү нурдантпадыңбы? Сен бизди дозоктон куткарбадыңбы? Сен бизди таразадан соопторубузду оор чыгарып, таразадан бизди куткарып бейишке алып кирбедиңби? Бейиштен дагы өткөн жыргалчылык барбы?" дегенде Аллах Таала кыямат күнүндө өз жүзүн көргөзөт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, инсан бейишке киргенден кийин дагы бул таразадагы оор абалды унутпайт экен. Таразада келген кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, таразадан кимдин амалдары, жасаган жакшы иштери оор чыкканга чейин ал жерде эч кимди эстебей калат деген. Өзүнүн нафсысын гана эстейт. Качан таразам, соопторум, күнөөлөрүмдө басымдуулук болуп оор чыгат экен деп, ошону ойлоп калган абал болот. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, эртең кыямат күндө биздин таразабызды толтура турган амалдарга биз шашышыбыз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде баяндайт: "Фамма ман сакулат мавазинуху", кимдин кыямат күндө жакшы иштери күнөө иштеринен оор чыга турган болсо, фахуа фи айшати радия, ал өзү разы болгон, анын көңүлүнө жаккан жашоодо болот, бейиш рахатында болот. Вамма ман хаффат мавазинуху, ал эми кимдин жакшы иштеринен күнөө иштери басымдуулук кылып кеткен болсо, фауммуху хавия, анын бара турган жери дозок болот. Ва адрака ма хия, эй пайгамбар, эй Мухаммад, биз сага дозок тууралуу айтып бербей турган болсо каяктан билет элең? Нарул хамия, ал өтө кызытылган от деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ким таразадан уткуруп койгон болсо, бул адам мына ушундай дозокко түшүп калат деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул нерсени баяндап берет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала кыямат күнүндө бул адилеттүүлүк таразаны коет, эч бир жанга зулум кылынбайт. Аллах Таала айтат: "Ва надаул мавазина ал-кист",
Liyaumil qiyamah. Kıyamet günü biz adalettүүлүк таразасын коебуз. Фала тузламу нафсун шай'a. Ал жерде эч ким эч кандай зулум көрбөйт. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا. Эгерде сары кеченин данындай нерсе болгон болсо дагы биз ошону таразага алып келип коюп беребиз. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Пенделердин жасаган иш аракеттерин эсеп кысап кылууга биз өзү жетиштүүбүз деп Аллах Таала кыямат күнүндө мына ушундай тараза коюларын бизге баяндап берет. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Эми ким ошол таразадан жакшы иштерди жасап таразадан уткан болсо, мына ушул адамдар чыныгы ийгиликке жетүүчүлөр. وَمَّنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Алем кимдегим таразадан уткурган болсо, мына ушул адамдар зыян тарткандар, мына ушул адамдар өзүнө өздөрү зулум кылгандар, мына ушул адамдар тозокто түшүүчүлөр деп Аллах Таала Кур'ан Каримде бизге бул нерсени баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кыямат күндө коюлуучу тараза акыйкат экен. Эми мына ушул таразада кайсы иштер жасасак өтө сооптуу болот, кайсы иштер жасасак эртең таразадан утабыз, биз ошого аракет кылышыбыз керек. Ал эми эртең таразада эң оор болуучу амал бул орозо. Рамазан айында жасалган ибадаттар, алардын сооптору көбөйтүлүп, эселеп берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Умамага айтат. Абу Умама сурайт: "Айюл амал афдол, я Расулаллах, эң артык амал кайсыл? Мага үйрөтүңүзчү" дегенде, "Алейка бис-сиям", орозо карма, "Фаиннаху ла мисля лаху", ага тең келүүчү эч бир амал жок деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозонун сооптун ушундай баяндап берет. Орозого тең боло турган эч бир сооптуу амал жок. Орозо карма деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Умаманы орозо кармоого насаат берет. Биз дагы Рамазан айында орозо кармай турган болсок, эртең кыямат күнүндө мына ушундай улуу сооптордун астында калабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Куллу амали ибн адама юдаифу хасанатан би ашра амсалиха иля 700 диафин". Пенденин жасаган ар бир иш аракети, ар бир амалы 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйтүлүп берилет дейт. Кала азза ва жа, Аллах Таала айтат: "Илля саум фа иннаху ли ан аджизи бихи". Бир гана орозо андай эмес, анын сообун мен өзүм гана берем дейт. "Ядау шахватаху ва та'амаху мин ажли". Анткени пенде орозо кармаган кезде жеген ичкенин жана кумар нафсысын мен үчүн таштайт. Лиссаими фархатан. Кыямат күнүндө орозо адамдын эки сүйүнүчү болот. Орозо адамдын эки сүйүнүчү болот. Фархатун айнда фитрихи. Биринчиси орозо ачкан кезде болсо, ва фархатун ила лиқа раббихи. Экинчиси Роббусуна жолуккан күнү болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде бизге баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, пенде Роббусуна жолукканда сүйүнө турган амал бул орозо экен. Эртең кыямат күнүндө таразада сизди кубандыра турган, сиздин жүзүңүзгө күлкү бере турган амал бул орозо экен. Эртең Роббуңуздун сизге ыраазычылыгын алып келе турган амал бул орозо экен. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амал бул орозо экен. Орозо кармай турган болсоңуз, сизге эсепсиз сыйлыктар берет. Анткени Аллах Таала ана аджизи бихи, мунун соон мен гана берем дейт. Анткени пенде орозону эч кимге көргөзбөй, чын ихластан Аллах үчүн кармаган үчүн Аллах Таала дагы мунун сообун өзүнө жашырып койду. Эртең Аллах Таала мунун сообун өзү гана берет. Же болбосо мунун сообун башкалар билбеген себептүү Аллах Таала өзү гана ушул орозонун жаза сыйлыгын бергиси келген себептүү Аллах Таала өзүнө өзгөчөлөп койду. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз орозо кармап акыреттик миллионер болсок болот экен. Бул дүйнөнүн баары өткүнчү, кетүүчү. Ал эми акыретке жасалган сооптор, мунун баарын Аллах Таала сөз түрдө бизге көргөзүп берет. Эртең кыямат күнүндө сиздин жүзүңүзгө күлкү алып бере турган, кыямат күнүндө сизди оор нерседен куткарып чыга турган бул орозо болот экен. Эртең кыямат күнү сиздин таразаңызды оор кылуучу амал бул Рамазан айы экен. Рамазан айында жасалган амалдар экен. Рамазан айында тутулган орозо экен. Ошондуктан биз Рамазан айы келген кезде
Бул нерседен гафилетте калбастан, Рамазан айына бекем болуп, баштан аягага туруктуу болуп, ага сабырдуу болуп, Рамазан айын чын ихластан кармай турган болсок, пайгамбарыбыз убада берген соопторго биз ээ болобуз. Аллах Таала баарыбызга Рамазан айын жеңил кылган болсун. Аллах Таала баарыбызга Рамазан айыны чын ихластан кармоого бизге тафик берген болсун. Рамазан айында жакшы ибадаттар көп аткарууга Аллах Таала бизге өзү жардам берген болсун. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.